Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдин кезектеги иш сапары Кемин районунда болду. Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Нурлан Шаршеналиев тосуп алып, Кемин районундагы жүрүп жаткан иштер менен тааныштырды. Чымкоргон айыл өкмөтүнүн Новомихайловка айылынын Ак Тилек орто мектебинин кошумча салынып жаткан имаратты көрүп чыкты. Аталган мектеп 1-апрелде бүтүп, жакынкы күндөрү ачылуу аземи болоору күтүлүүдө. Эми мына кошумча имарат салынып, 100 орундуу балдарга ошондо проектный мощность 100 орундуу болуп атат. Анан бул жерде 186 бала окуйт, 16 мугалим эмгектенет. Ак Тилек орто мектебинде турабыз. Жаңы салынган мектептин ичинде мындай кичинекей окуучулар атайын жуунган жер бар экен. Ысык суу жана муздак суу агат. Ак Тилек орто мектеби замандын талабына жооп берип, окуучулар үчүн бардык шарттары каралган. Мурдагы мектептин эскилиги жетип, окуучулар батпай калган. Ошондой эле Кемин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Төлөбаева Айнагүлдүн айтымында, быйыл Кемин районунда 5 бала бакча ачылуу аземинде турат. Алар Жон Булак, Кайынды, Алмалуу жана Орловка шаарында. Негизи бизде могу районубузда, өзүбүздүн Кемин районубузда охват дошкольным образованием 37% түзөт да. Эми мына Кудай буйруса дагы 5 бала бакча ачылса, биз баягы илгерки союз убагындагы ушул процентке келебиз деп ойлойбуз да. Ошону менен бирге Эркин Тентишев Илич айыл өкмөтүнө караштуу Советский айылынын бала бакчасы менен дагы таанышты. Кичинекей балдар менен жылуу учурашып, балдардын окуу шарттарын жакындан көрдү. Бала бакчанын жанындагы орто мектептин окуучулары менен дагы сүйлөшүүгө жетишти. Быйыл 11-класстын бүтүрүүчүсү Темирбекова Назикти Канч шаарындагы Саткынбай Тентишев атындагы Азиялык медициналык институтка окууга чакырды. Мезгил жылган сайын талап боло берет. Ошол себептен ар дайым бул жашоо уланган сайын ал ар дайым талап боло берет. Ошо ар кандай элдердин проблемалары бар, көйгөйлөрү бар. Ошо көйгөйлөрүн менен таанышып, аларды тез арада чечиш керек. Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев Жаңы Алыш айыл өкмөтүндөгү Жаңы Алыш техсервис муниципалдык ишканасынын жүрүп жаткан иштерин көрүп чыкты. Жаңы Алыш муниципалдык ишканасы Кемин өнүктүрүү фондунан 24.599.200 сомго каржыланган. Ушул жылдын апрель айына карата 120 гектар жер айдалып, себилип, муниципалдык бюджетке 180.000 сом акча каражаты түшкөн. Бұрынғы техникаларға қарағанда ошо баарын сактап калдык. Анан жеке ишкерлердин техникасы бирок бул техника менен тең келип ошо баа менен көтөргөн. Салака ичинде. Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев жана Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Нурлан Шаршеналиевди Боролдой айыл өкмөтүнүн башчысы Мурсалиев Акылбек тосуп алып, Боролдой айыл өкмөтүнүн жол боюндагы комплекстин курулуш иштерин көргөзүп чыкты. Бул имараттын ичи ашкана болот. Апамдын чайы деген белгилүү каттаманы ушул жерге дагы жайгаштыруу планы бар. Чет жактан келген туристтер үчүн бардык шарттары менен ачылат. Бул жерге жакын жайгашкан Жантай хандын айкелин дагы жаңылоо демилгеси көтөрүлдү. Жол боюнда комплекс куруу иштери 18-жыл башталган. Каржылоо булактар Кемин өнүктүрүү фонду, анан Арис тарабынан 2 блок курулуп атат. Жумуштары да уже аяктап баратышат. Биякта эме болот да, эми баягы тамак аш туристтерге, магазин, анан биздин жанагы фермерлердин продукциясын кичи рынокто сатылат. Ошол эң максат бул придорожный комплекстин бюджетти дотациядан чыгаруу. Андан кийинки сапары Боролдой айыл аймагындагы каналдардын капиталдык оңдоо иштери кызуу жүрүп жатканын көрүп, маалыматты жеринен алды. Кемин райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Абдрасаков Өмүрбек губернаторго толук маалыматты айтып берди. Внутрихозяйственный 3 каналыбыз бар, R1 бул жер, R2, R3. Жалпы эсебинен 50% жумуштар аткарылды. Кемин районуна Арес агенттиги аркылуу 102 миллион сом келген. Бул тууралуу Арес уюмунун Чүй облусу боюнча регионалдык координатору Данияр Ашаралиев билдирди. Негизи реализация болгон убактысы 19-дан 21-жылдын аягына чейин бүтүш керек. Сиздер азыр биз келип турган канал R1, R2, R3 деген каналдар азыр жаңы эле айтып кетпеди, кайсыл айылдарды камсыз кылат суу менен. Жалпы бюджети 51 миллион. Ушул долбоорлордун арасынан
эң баягы бюджети чоңураак долбоорлордун бири да ушул каналдардын баягы каржылоосу. Ошондой эле Кара Булак айыл өкмөтүнө караштуу Бейшеке айылынын таза суу системасын толугу менен алмаштыруу иштери менен дагы таанышуу болду. Бейшеке айылынын таза суу системасын толугу менен алмаштыруу Арис долбоору менен каржыланып жатат. Бул проектте долбоордо көпкө кирген. Ошол боюнча бияк полный реализация болуп бүттү. Бүгүнкү күндө бул водозабордон бул резервуар, бул Бейшекенин ичинде турат резервуар. Бул резервуардын ичинде дагы бул водозабордун башына турат. Бул хлоротал, бул орнотулду мунун баары бүгүнкү күндө. Бирок Он проходит через хлоротал, да? бул жерден суу келип туруп башняга чыгат, башнядан түшүп бул хлороталдан өтүп туруп анан айылга суу келет. Эркин Тентешевдин кийинки сапары Кемин аймактык ооруканасы жана Орловка шаардык жалпы дарыгерлер борбору менен таанышуу болду. Кемин аймактык ооруканасынын инфекциялык бөлүмүнүн имараты капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери кызуу жүрүп жатканын көрдү. За период от с 26 декабря по 18 марта у нас было пролечено 231 больных. На 1 апреля у нас было пролечено 59 больных. И мы закрылись вот 3 недели назад. И вот обратно открыли красную зону, централизованную. Всех начали в Токмок перевозить. Но Токмок-то азыр көбөйдү. Мы решили свою зону здесь открыть, потому что элдер барбайт жатат далеко. Киреспейт кайчакса. Бирок башка корпустарды толук капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн өкмөттөн дагы 22 миллион сом бөлүп берүүнү аким суранды. Ал эми губернатор бул маселени чечип берүүгө убада кылды. Эски роддом имараты саябай начар болуп, ошону губернатор айтты, маселени чечип берем деди. 22 миллион смета даяр биздики. Ошону Кудай бурса чечип калса, быйыл жасап коелу. Да канча эме керек? Эмне керек? Медоборудование керек. Билесиз да, жетпейт да бизге. Рентген, цифровой рентген аппарат жетпейт. Жок бизде стационарный. УЗИ аппарат жок стационарный. Ошо 22 миллион чечип берем деди. Губернатордун иш сапары ушул эле күнү ат тезеги кургай электе Кемин районуна жакын жайгашкан Орловка айылындагы алтын кен комбинатына барды. Аталган ишкана Талды Булак сол жээк кенинде жайгашкан. Эркин Тентешев аталган комбинаттын иштөөсү өлкө үчүн мааниге ээ экенин белгилеп, экономика үчүн орчундуу окуя деп атады. Ишкана таза экологияны бийик тутуп, жылына 4 тонна алтын, жез, күмүш чыгарышат. Бул 2015-жылы бияк полный запуск болгон. 2015-жылдан бери жанагы сплавдарын алып атабыз. Мамлекетке көптөгөн төлөмдөрдү алып атабыз. Бирок производство 20 жылга чакталган да. Ошон үчүн биз губернатордон суранып кетип элек. Биз мага дагы площадьтер бар, биякчы разведка кылыш керек. Ошол площадьтарды алып, эгерде ошол площадьтарды дагы разведка кылып алсак, ал площадьтарды то алтын кен өмүрү дагы бир 10 жылга уланат да. Талды Булак сол жээк алтын кени 1963-жылы ачылган. Совет жылдарында бул жакта геологиялык чалгындоо иштери гана болуп келди. Кенди иштетүүгө лицензияны алтын кен Кыргыз-Кытай ишканасы жеңип алган. Мамлекеттик баланс боюнча алганда бул жерде 65 тонна алтын бар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Кемин районундагы алтын кен менен Чүй областындагы Ыйгарым өкүлү Эркин Тентешев жакындан келип таанышып, бул жерден кантип иштешет, 20 саат бою тынбай иштеген камера, компьютерлер менен жеринен таанышты. Алып турабыз анализди. Ана бул суунда кай колдурабыз, өзүнүн ичине келет да. Айланып турат суу. Сыртка чыкпайт бул. Ооба, бүт баары сыртта ичинде. Кээде кышта да суу жетпей калат бизге да. Мушуларды тоңуп калат эмне болгону жетпей калат да. Кайта, мышы суун баары айланат. Ооба. Суу чыкпайт сыртка. Биякта деген вахтовый режим работы 8-ден 8-ге чейин иштейбиз, 15 күн иштейбиз. Шүтүлө карап отурасыңар камераны. Камераны карайбыз, анткени биякта онлайн видеонаблюдение 24 часа в сутки, то есть токтобойт эч качан производство. Биз Зин компания 2010-жылы Кытайда бир жолу аябай чоң авария болгон. Шундан кийин биздин компания ой жүгүрдүк 180 неме бурулду дейт. Катуу экологиялык жактан катуу көзөмөлдү кылып,
ушул кирдиктер биринчи экология деп. Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Нурлан Шаршаналиевдин кийинки сапары Орловка шаарынын Кристалл спорт комплексинин имаратынын капиталдык оңдоо иштери менен дагы таанышуу болду. Спорттун көп түрү менен машыккан спорт чеберлери үчүн абдан жакшы шарт түзүлүп, оңдоо иштери болуп жатканына кубанды. Рабочий поездка ошо Кемин району боюнча кеңир маалымат алып, эл менен баарлашып жолугуп, коомчулук менен жолугуп, алардын көйгөйлүү маселелерин билип, анан азыр эми жазкы иштер башталып атат. Өндүрүш боюнча ошолордун дагы көйгөйлөрүн көрүп чыгайлы деп, азыр биякка мынакей 3 канал, ирригационный каналдарды салынып атат. Ошолорду көрүп чыгайын деп, ошолордун тоскоолдук болгон нерселери бар экен, ошолордун баарын карап чыгып, көрүп, бүгүнкү күндө көп маалымат алып атабыз. Көп маалыматты мынакей өзүңөр деле көрүп чыктыңар. Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев элдин кайрылуусун угуп, Кемин районундагы жылтыр насостук станцияга барды. Тургундардын айтымында быйыл суу кечигип, жер кургап баратканын айтышты. Чогулган элдин көйгөйүн угуп, маселени чечип берүүгө тапшырма берди. Эми кой тургула, мен силерге түшүндүрөм. Былтыр бизде лимит 1,5 миллион киловатт бул насостный станцияга бизге берилет. Жылга өкмөттөн ушул чектелет. Былтыр 1 миллион 700 киловаттка биз 200 киловатт, 200 миң киловатт ашыкча неметкенбиз. Анан эми туугандар силерге жетишпесе, а жердеги мурабаңар бар. Ошол кандай тейлесе ошондой барат да. Если, например, 500 гектарга лайык болсо бу жерчи, андан ашык немеге жетишпейт. Кемин райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Өмүрбек Абдыразаков элдин кагаз түрүндө кайрылуу келсе, 3 күндүн ичинде сууну чыгарып берүүгө убада берди. Андан кийин Алмалуу айыл аймагындагы Үмүтаалы Сугат каналынын капиталдык оңдоо иштери менен таанышты. Бул жерде суу пайдалануучу ассоциация, Үмүтаалы деген суу пайдалануучу ассоциация 2175 гектар аянты менен 2003 жылы уюштурулганда, ошондон бери суу жетпей болгону 700 гектар эле сугарылчу. Анан Кудай буюрса, мына бул проект менен улучшение сельскохозяйственной производительности и питания деген проект дүйнөлүк банк каржылайт. Анан бизден департамент водное хозяйство аркылуу келгенде, алар макулдугун берип, рекомендация берген үчүн бул проект бияка келип, анан азыр могу 53 миллион проект болчу, жазылганда проект. Анан тендер жарыялагандан кийин 3 компания катышкан тендерге. Анан бир компания Уланстрой компания деген 47 миллион менен утуп келип, анан азыр уже 60%-ин освоили. Астра жоопкерчилиги чектелген коому 2016 жылы химико-металлургиялык заводдун базасында түзүлгөн орус-кыргыз компаниясы. Астра Кыргыз Республикасында жана Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө күндүн энергиясы үчүн эң тибиндеги куймаларды жана пластиналарды чыгарган Кыргызстандын жана Россиянын эң ири ишканасы. Российская компания, которая вошла в российскую программу государственной поддержки, и она монтирует солнечные электростанции по всей России. Бүгүн Кемин районунун аймагына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чүй облусуна ыйгарымдыктуу өкүлчүлүгү Эркин Салкынбаевдин жумушчу иш сапары болуп отурат. Башынан баштап эле райондо аткарылып жаткан иштерди ушул бир жылдагы райондук мамлекеттик администрациясынын жергиликтүү өз алча башкаруу органдары менен биргеликте түзүлгөн иш чаралар планын мелчемделген пландарын аткаруусун текшерүү, баягы көрүп таанышуу иш болуп жатат десем жаңылышпаймын. Башынан ушул социалдык объектилерди кыдырып, ал жактагы көйгөйлөрдү угуп, ошондой эле өндүрүш багытындагы объектилерге дагы мына күбө болуп келип жатабыз. Социалдык объектилердин аткарылган жакшы жактарын да көрүп, кемчилик жактарын дагы карап, ошол жерден чечүү максатында мына бүгүн эле жакшы бир маселе чечилип калды, Кудай буйрса. Ал жерден ушул Ак Тилек орто мектепке компьютерларды алып берүү боюнча маселенин ордунан чечилди. Ошондой эле Кемин аймактык ооруканасынын баягы төрөт бөлүмү
талкаланган болчу, көп жылдан бери капиталдооного душар болуп аткан жок болчу. Ал жактын дагы проекттик сметалык документтери толугу менен 22 миллионго даярдалган болчу. Ошону дагы маселени ордунан чечилди. Жакынкы арада биз облустук фондко долбоорлу даярдап сметасы менен толугу менен кайрылабыз дагы. Келечекте ал саламат сактоо мекеменин дагы оңдоп алабыз деп терең ишенем. Ошондой эле Алтын кен ишканасына дагы баягы тааныштыруу иретинде барып келдик. Ал жерден дагы экологиялык маселелер боюнча суроо жооп болуп көрсөтүлдү. Калганын ал жерден президентибиздин жарлыгы боюнча 90% ушул Кыргызстан жарандары иштесин деп, ошондой эле 80% Кыргызстандан чыгып аткан товарларды алуу боюнча указ жарлык чыккан. Ошол жерде да басым жасалып кетти. Ошону аткаруу максатында да иштер жүргүзүлсүн деген тапшырмалар берилди. Анын дагы Алтын кен ишканасы жетекчилиги менен Кыргыз алтын менен биргеликте дагы иш жүргүзүп дагы мындан ары иштерди улантабыз деген ойдобуз. Азыркы турган объектибиз болсо капиталдык оңдоодон өткөн Орловка ооруканасынын имаратына келдик. Бул жерден дагы көйгөйлүү маселелерибиз бар. Аларды дагы азыр сүйлөшүп, чечүү жолун карайбыз. Бул жактан оборудование маселеси бар. Ошол жаңы медициналык эмеректерди алуу боюнча көйгөйлүү маселелерибиз бар. Ал жөнүндө сүйлөшөбүз. Инфекционный отделениясы бул жерде курулуу жаңы ал бар. Аны да куруш керек болуп атат. Ал маселени дагы облукс аркылуу болобу чечкенге дагы бир долбоорлорубузду айтабыз.